Урматтуу Сооронбай Шарипович, мен сизге кайрылуу менен жазап жатам. Кайрылуу жазап жаткан себеби Талас районунун Көкөй айылынан кайрылуу жазап жатам. Мен 2013-жылы ушул жерде үйүм бар болчу да. Үйүм өрттөнүп, кырсыктап, жолдошум ишинен кошо каза тапканда 3 балам, 2 неберем бар. 8 жылдан бери ар кайсы жерде квартиралап келатам. Ар кайсы квартирадан 1000 сомдон, 2000 сомдон төлөп 8 жылдан бери ошо ар кайсы жерде жашап келатам да. Бир кызым ДЦП менен жабыркайт. Ушу мен чече албай жүргөн көйгөйүм ушу сиз ушу мага үй жагынан жардам кылууңузду суранат элем сизден. Ушул жер бош участок. Курсамбы деген оюм бар эле, бирок чамам жетпейт, жерим жок, иштетейин десем, иш жок, туруктуу мага. Үйдө кызымдын да, чоң кызымдын күйөөсү кайтыш болуп кетип, ал кызым да 2 кызы менен квартирада турат, өзүнчө бир комнаталык квартирада. Мен өзүнчө квартирада турам. Менин үнүмдү угуп, Сооронбай Шарипович, урматтуу Сооронбай Шарипович, ушу таам жагынан жардам берип коюңузду өтүнөт элем. Биздин үй бүлөбүздүн атынан сизге алдын ала терең ыраазычылык билдирет элем. Мен үйүмдүн ушул мурунку өрттөнүп кеткен ал акыбалы ушундай болгон. Мен ушундай үйдө жашап калгам. Мына ушундай үй болгон менин үйүм ушундай болуп өрттөнүп кеткен. Ар кайсы жерде квартирада туруп атабыз. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биздин үй бүлөбүздү бир башкалыкка калатып, бир үй жагынан жардам берип коюңузду өтүнөт элем мен. Ушу жетимдерди ыйлатпай, жетим жетилет дейт. Ушул бир убакта болсун, бир бирдей болсун, бирде ушул менин балам, кызым бир жакшы чыгаан кыздардан, чыгаан уулдардан болуп чыгат деп мен ишенем. Ушул бизге үй жагынан жардам берип коюңузду өтүнөт элем сизден. Чоң жардам болот эле. Чоң рахмат.